Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам пришли наши клиенты. Они обратились к нам за юридической помощью. Их родственникам по решению суда назначили штраф в размере 5000 рублей и с выдворением за пределы Российской Федерации. Поместили его в Центр временного содержания Сахарова. Вот. Обратились, посмотрев все документы, увидели основания для отмены этого решения. Долго сомневались, все-таки вернулись. Проработали в течение 2-3 рабочих дней. Состоялось уже решение суда в Московском городском суде. Постановление первого суда отменили. Человека удалось вызволить, да, из Центра временного содержания Сахарова. Сейчас благополучно находится дома. Биз балабызды подработкада иштеп жүргөн жеринен рейдке катташып баарын алып кеткен. Балдардын баарын ошол жака Сахаровага алып барып, бир түндүн ичинде эле баарын тең ошо соту болду деп туруп эле бизди да жолуктурбай Сахаровага алып барып койгон. Сахаровадан биз чыгара албай калдык. 10 күн ичинде обжалование жазып алып кетсеңер болот деди эле. Болгон жердин баарын кыдырып, бүт адвокаттардын баары менен сүйлөштүк. Көп жерлерге бардык, посольствода кайрылдык. Анан баары эле алып чыгып кете албайсыңар уже деп айтышты. Бирок себебин толук билбей түшүнбөстүк болду да. Бул жерде биз баягы көп нерсени түшүнбөгөндүн айынан ар кайсы жерге чуркап эле убактыбызды өлтүрүп алат экенбиз. Ошентип биздин 4-5 күнүбүз жок болуп кетти. Биринчиден биз түшүндүк эмеде регистрациясы базада жок экен деп, ошонун артында бир регистрация жасаган баланы издеп, ошону менен ызылдап жүрдүк. Андан кийин статьясын каяктан чыгарарыбызды билбей, кайсы жактан угушубуз керек аны билбейбиз. Сахаровага барсак жолуктурбайт. Ошентип жолубузду таппай жүрүп, анан кийин бул жактын номерине таап, ошол жака кайрылдык. Бул жакта аябай билимдүү, жакшы адамдар экен, бизге түшүндүрдү баарын. Эмне себептен аякка кармалды, кандай статья менен кармалды, анан эмне документтер керек, ошолордун баарын бизге түшүндүрүп берди. Биз регистрация деп чуркап жүрө бериптирбиз. Ал жерге көрсө трудовой договор керек экен официально. Биздин балабыз ошол иштеген жеринде официально иштеген, трудовой договор бар болчу. Ошонун негизинде баланы чыгарып бергенге жардам беришти. 2 күн сот карайт экен, 3-чү күн дегенде колубузга баланы алып келип беришти. Биз ошентип Сахаровадан чыгарып алдык. Биз ушу түшүнбөгөндүн айынан регистрация деп чуркап жүрө берет экенбиз. Көп балдарыбыз адашып ал жерде отурат. Өздөрү деле түшүнбөйт, эмне штрафы бар, эмне болгон. Ал жерде регистрация, трудовой договор жок, аны эчтеке түшүнбөйт. Ага айткан деле киши жок. Анан чыгып кетесиңер дейт экен. Чыгарганда депортация басат экен 5 жылга. Жөн эле документин булгап, өзүнчө эле Кыргызстандан кетип калып атышат. Ал жерде канча нерв болосуң, канча мындай менин эң эле өкүнгөнүм бул кыргыздар өздөрү эле чоң акча, чоң суммада сурап алышып, бирок жолдоруну өздөрү бизге түшүндүрүп айтып бере албайт да. Мисалы каяка барып кайрылышыбыз керек, кимге барып сүйлөшүшүбүз керек, кандай документтерди алып келишибиз керек, ошону бизге мындай түшүнүктүү кылып айтып бере албаган үчүн биз ар кимге чуркап жүрүп мындай кыйналдык да. Посольствого барсак, белгилүү эле адам экен, атын атабай эле коеюн. Коридордон эле тосуп алып туруп, бүттү балаңар кете берсин силерде деген документтериңер жок, эчтеке, бүттү чыгара албайсыңар. Мага мен кыйын деген адвокатты алып келгиле. Эгер ошол кыйын, мен мына чыгарам дей турган болсо, мен бекер эле чыгарып берейин силерге деп айтканда, мына Кудайга шүгүр, Кудайдын буйругу менен, булардын себеби менен биз баланы чыгарып алдык. Баары таптаза, соттон аннулировать теттирип салдык, штрафын да төлөгөн жок. Баарын чыгарып, мына балабыз кайрадан иштеп баштады, Кудайга шүгүр. 9 күн жатты. Анткени 10 күнгө чейин биз кайрылып жетишибиз керек болчу. Мен бул жака кайрылганда 7 күн болгон. Анан биз документтерди айтканда иштеген жерине баарын чогултуп келип бердик. Ошону менен 7 күн дегенде эле уже документти чогултуп бердик. Эмеден соттон 2 күн, 2 сутка карады. Ошону менен 9-чу күнү уже чыгарып беришти да. Азыр балам үйдө, Кудайга шүгүр. Чыгарып келип, үйгө алып бардык, 2 күн болду, эс алып жатат. Эртең понедельник жумушуна чыгат кайра. Көптөгөн балдар машина сатып алат, мисалы үчүнчү, азыркы жаштар аябай кызыгат эмеспи? Анан туура эмес жолдо сатып алышат, алданып калышат. Мындай ушундайлардын да артында жатып калгандар бар экен да, не только бул документ боюнчачы. Анан ошолордун баарын карап беришет экен, жардам беребиз деп атышат, келип кайрылышсын деп атат, келгиле, келип консультация алгыла. Эгерде ошо документтериңердин баары туура келсе, кайрылсаңар чыгарып алганга мынакей жолу бар экен.